Ему артсқойни, жаңа артсыни дейді да. $1 миллиард болса ойланып. Ақша. Бай болсыз. Байлық. Мен енді алты балам бар, үй салып атам. Менің машинем бұзылып атат, тиын алып атам, бензинге ақша жоқ. Коррупционерлерді қостырып тұрып кішіне елге 90% айтып отам. Ошол суроону бир бийлеп ойбойсуң. Биз ал убакта вперед болчу да ура, кет, үйлөнүп кет. Ичкенден кийин өзүн кандай алып жүрүш керек? Дерскийди койсуң. Мондай сыйлыктар. Кымбат джип менен, Lexus менен келип туруп. Кандай тоң десе, жакшы дейт сразу. Башка жака бакыт издеп эч ким барбайт. Отвечаю. Башымды кесип берейин. Уйну. Тагебай. Салам урматтуу достор, Автор ТВ каналын көрүп жаткан YouTube колдонуучулар жана бизди социалдык тармактардан көрүп аткандар, биздин сайтыбызды карап жаткан достор. Биз болсо джентльмен долбоорубузду баштайбыз. Менин атым Айжигит. Бүгүнкү биздин биринчи коногубуз негизи бул адам мындай Кара жолтой деген фильмдерди ойноп жүргөн, бирок биз Ак жолтой болуп биринчиден эфирибизге келип отурат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Ал элексиз. Эми аласыз да. Оозуң алмай. Чыңгыз Айтматов атындагы жаштар сыйлыгынын лауреаты, бардыгыбыз тааныган биздин красавчик байкебиз, актер Аскат Сулайманов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Оозуң алмай. Алып калармын. Мындай кычаган маалдачы өзүңүздү кантип жошоткотосуз, мындай токтотуп. Азыр ошондой көрүп атат да сизди? Жок, нормально. Өзүмдөн токтот. Успокойся. Сизге саясатчынын образы көбүрөөк жагабы же милицияныкыбы? Милицияныкы. Эмне үчүн саясатчынык эмес? Чиновник экен. Саясат деген сасык нерсе да. Саясатчылардын өзүн жаман көрөм мен негизи эле. Өзүңүздү мына саясатчы катары элестетип көрдүңүз беле? Анткени мен тайманбаган, бетке айткан кишимин да, анан саясатчылар кандай болбойт эч качан. Жашай албайсың. Куйту болбосоң. Куйту болуш керек. Бүгүн биздин долбоор негизи жөн гана мындай чыныгы баягы эркектердин темасы болот го. Ошол нерсе көбүрөөк басым жасайбыз. Джентльмен деген долбоор. Чыныгы кыргыздын жигити кандай болуш керек сиздин оюңузча? Бизде азыр эми колумду арганда мынтип кеттиңер, анан тигинтип кеттиңер, анан майдаланып кеттиңер деп эле ушундай сөз угуп атпайлыбы? Билбейм, эми чыныгы кыргыздын жигити деген биринчиден кичпейил, экинчиден айкөл, үчүнчүдөн намыстуу, төртүнчүдөн ыймандуу болуш керек деп ойлойм. Эми бардык жакшы сапаттар болсо, кыргыздын жигити болот болуш керек. Анткени биз Америка, Европадай болуп, Россия мындай жаман нерсе менен жакшы нерсени айырмалай албай калган эмеспиз да. Алар ошондой айырмалай албай калган да, анан ошон үчүн Америкада эмне болуп атат? Бир кара тору баланы өлтүрүп койгонго ал деле бир улуттук аны бир эме кылып алышты да. Аны улуттук бир кандай десем, бир кол башчы, бир аябай акылдуу кишидей кылып алган. Эмесин окусаң, көрсөң, 3 жыл түрмөгө отурган, көчөдө наркотик саткан бар экен. Эми ошону өлтүрүп койдуңар деп жөн эле бүт Америка кыйрап атат да. Жаман менен жакшыны айырмалай албай калган. Эми болуп туруп бир көчөдө жаман, элге жаман таасир калтырган, кичинекей балдарды бузган, наркотик берген, тагдырды бузган бир өлүптүр деп койбостон, жок, силер деген расовый кылып атасыңар деп улуттук айлантып ийди да. Ошондойду айырмалай билген жакшы го дейм. Вообще кыргыз эмес, Азияда да. Казак, өзбек деген, тажик кандай бизге жакын. Жакшы. Билишимче сиздин 5 балаңыз бар, 5 уулуңуз. 6 уулуңуз бар. 4 эркек, 2 кыз. Айтайын деген азыр көпчүлүк жигиттер, жаштар мындай үйлөнгөндөн аябай чочуркашат да, мындай. Анан сиздин оюңуз боюнча канча жашында жигиттер үйлөнүш керек, айына канча каражат табыш керек? Сиз канча каражат табасыз?
Эми ары кандай мен канча жашында үйлөнүш керек дегенди билбейм, мен мындай да. Мен өзүм жаш үйлөнгөм өтө. Анан корккон деле эмесмин үйлөнгөндөн, чынын айтканда. Ойлонгон деле эмесмин. Жаш үйлөнүп алган жакшы негизи, мындай балдарың өзүң менен ошо чоңоюп калат. Анан уже 25тен өткөндөн кийин кокой анан мен алып алып антпагам, анан үйүм жок. Кайка коруп жашайм. Биз ал убакта вперед болчу да, ура, кеттик деп. Анысы кандай ошончо эле үйлөнүп алган жакшы болот. Анан канча акча табыш керек билбейм, мен мындай ар кандай да. Мисалы күздүн күнү көбүрөөк табам, жаздын күнү азыраак табам дегендей. Азыр азыраак таап аткан мезгилим. Анткени кино, реклама, той деген көп жок. Чет жакка чыга албайбыз. Күздүн күнү чет мамлекеттерге чакыруулар, ар жак бер жак, той топур, кино, телевидение деген иш алып, майлардан баштап акчаны көп эле табам. Жакшы өзүмө жетет эм көп деген да болбойт экен. Үй бүлөмдү багып атам. Ичинип, кийинип, үйдү салып атам дегендей ошол. Сиз мындай официалдуу бир жерде жумуш катары иштейсизби? Театрда, Кыргыз улуттук академиялык драма театрда актер. Мурун первый категория болчумун, азыр мастерценем. Ошол эң официальный иштеген жерим, неофициальный жоп, аябай көп жерде иштедим. Жакшы. Бизнесиңиз барбы? Бизнес бир магазин ачып көрдүк. Бизге болбойт экен, ал эми башка бизнес ачсакпы деп атабыз, бирок кичине акча тыйын каражат жетпей атат эми. Коррупционерлерди кустуруп туруп кичине элге 5% кредит берсе, анан бутубузга турабыз деп койсун. Үй салып атам деп калдыңыз. Кайсыл жакта, канча кабат кылып салып атасыз, канча каражат сарптадыңыз? Учкунда. Эми особняк эмес, 2 этаж аябай. 2 этаж бирок мансард да. Ошол эми үй бүлөм чоң болгондуктан ашып ташыгандан салган жокмун. Жер кичинекей, үй бүлө көп, ошон үчүн мындай үйдө жакка. Так менин оюмда болсо, жерим чоңураак болсо, мен чоң эле мындай 20га 20 кылып жер эле там салып салмакмын. Ошо бүтүп калды? Кудай буйрса бүтүп атат эми. Кудай буйрса бүтөт бей. Бир учурда баягы бир ууч болуп аябай чогуу жүргөнсүздөр да Дем театры. Ошол күндөрдү мындай сагынасызбы? Азыр кандай катташып турасыңар? Азыр деле ошондой эле катташабыз, азыр деле ошончо бир уч болуп жүрөбүз, бирок мурункудай көбүрөөк концерт бербей калдык, той топурга чыкпай калдык дегенде, анткени алдыбыз 50дө чыкты, аркыбыз 40ка чыкты дегендей. Балдар чоңойду дегенде, анан мындай мурункудай дей албай калат экенсиң да. Мурун жаш кезде күнү түнү ошол театрга жатып, ошол демди көтөргөн 10 бала жүрөбүз, жакшы эле азыр деле, чогуу эле. Ошол учурда Дем театрынын бир гана мындай каражат табуучу булагы концерттер болгонбу, Жок, концерт, кино, реклама, тойлорго көп чыкчубуз. Мисалы, даже эң көп тапканыбыз, мен айта алам, бир канчанчы жылы экенин унутуп калдым, 12-нчи жыл беле или 11-нчи жыл беле. Бир кечки 7ден баштап түнкү 12ге чейин $3,500 тапканбыз. 10 бала, ошо Дем театры. Эң көп тапканыңыздар. Кинодон эң көп гонорар алганыңызчы? $8,000. Көбүнчөсүн сиз азыр мындай Такебай деген кино менен таанылып атат. Элдин баары ушундай. Ар кайсы фильмде ойногондо ар кандай образды тага беришет негизи сизге. Маселен, мурда сизди мындай участковый дешчү. Ооба. Эми тойлордон көбүнчө көчөдөн эле бирөө участковый дейт. Кимге эмне жакса да. Бирөө президент дейт, бирөө бомж дейт, бирөө Такебай дейт, бирөө Текебай дейт. Короче, кимге эмне жакын болсо ошону айтып берет. Өзүңүзгө кайсысы жакын? Билбейм, мага баары бир да. Ролдорумдун баары мен өзүм төрөгөн балдарымдай да. Канча киного тартылганыңызды эстей аласызбы? Жок, санаганда эмесмин, негизи санаганда болбойт да кинону. Санаган. Өзүнүн ушундай шарты бар кинодо. Канча киного түшсөң аны санабаш керек. Мындай азыркы учурда акыркы 1-2 жылдан бери же мага ошондой сезилди, билбейм, мындай
сыйлык алган нерселер актуалдуу болуп атат да. Мисалы, сиздерден кийин эле мен курактуулар айрымдары эмгек сиңирген артистке жетип койду. Анан деги эле ушул сыйлык маселеси силерге мындай канчалык деңгээлде аброй алып келет же канчалык деңгээлде бир чыгармачылыктарга шык кошот? Же болбосо канчалык деңгээлде бунун мааниси жок? Себептен азыр сыйлык маселеси аябай тапшырып берип коем, кааласаңар ала бергиле деген сыяктуу сөздөр да көп айтылып атат да. Эми алар деген заслуганы тапшырам деген жок. Ал маданияттын мыкты кызматкери деген төшпелиги эчтеке деле кылып бербейт ал. Эч кандай мааниси жок го. Ал мага деле берилген. Эми ошол мен туура эмес көрөм да, маданият министерствода эмнени ойлонуп атышат билбейм мен биздин маданиятчылар. Маданияттын мыкты кызматкери дегенди мыкты кызматкер деп, мисалы, театрда өмүр бою иштеген биздин эжелер бар. Мисалы, костюмда иштеген, завтруппа болуп иштеген, вахтада иштеген, кассир болуп иштеген, тигүүчү цехте иштеген, ушундай эмелер көп да. Озвучкада отурган, звукту берген, светту берген эжелер бар. Өмүр бою ошолорго берсин маданияттын мыкты кызматкери деп. Маданиятка салым кошкон үчүн. Салым кошкон үчүн. Менин оюм бул жеке. Актер, актриса болгондон кийин аларга заслуга бер. Заслуженный актер, народный, эл артисти дегенде жана эмгек сиңирген деген. Мен ушуну түшүнбөйм негизичи. Анан ошого баягы жини келип мен берип салам деген ошол да. Эми ал төшпелге аны бир жолу тагынып чыккам. Тагынып чыксам, жана милициянын 85 жылдыгында дагы бир эме берген. Анан не болду да, патенттикиге дагы бир эме бар. Үчөө бар экен. Бир майрамда тагынып алалы деп балдар болуп сүйлөшүп тагынып келсем, балдар шылдыңдап, не? Афганда сууз эткени биледи болуп. Деп шылдыңдап, ал шылды келип болдум, кайра чечип салдым үйгө алып барып. Анысы кандай берсе нормальный баягы. Эми ал берген кайрат жакшы айтпады. Меникин ала албайсыңар деп өтүп. Анткени меники аныкы заслужен алган. Ал ошон үчүн ал тырышты. Курал тапшырып алган ошол баягы медаль. Анан конечно заслуга берсе, мисалы, бул актерго андан башка эмне? Актерго ошол күч дем берет. Мен заслугам бар да деп. Любой жерге барганда сурайт. Сиз заслуженныйсызбы деп. Жок десең, неге? Деп. Сен айткандай көчөлө ырдап чыккан балдар алып алган. Эми наградной отделдин тоюна барып ырдай албасам эмне кылайын дегендей болуп атат да. Түшүнүктүү. Ошондой. Анан мен ага деле таарынбайм. Байым көрүп калып анан биз жөнүндө айтып атат дебесин. Ал анын күнөөсү эмес, ал башка бирөөнүн күнөөсү да. Анан ошол анан берсе берди, бербесе эл берип койгон, уже мен ошого деле ыраазымын. Ошон үчүн мен деле алган Аскат байке деп айтып атпаймынбы? Рахмат. Жанагы программага сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы, Курал Чокбаев менен Кайрат Пиримбетиев чыккан. Уккан болушуңуз керек, э? Эми ал жөнүндө талкуу мен көп эле тиги Куралдын өзү менен да сүйлөштүм. Бул туура эмес, Курал. Ооба деп. Бул эми кандай? Азыр бардык жерде акча болуп калбоду. Анан ошо YouTube'дан көп акча табылат да, негизи элдин баары эле билет да. Миллион просмотр болсо тык деп акча чыгат. Ошол сыяктуу мындай өзүнүн бир контентин чоңойтуп, ошол YouTube каналын ачып, ичинде жакшы эле бир нерсе жасайын десе керек да. Оюнда. Анан эми биздин менталитет ага болбойт да биздики. Эми билбейм качан эле мен ошон үчүн айтып атам да. Биз Европа, Америка боло албайбыз. Анткени биздин менталитет, ички дүйнө башка да. Мисалы аларда ал даже киносун деле которуп коюп атпайбы. Мисалы жанагы орустарда деле перевод гоблина деп коет го. Сөгүнүп сагынганды кошуп. Случайно үй-бүлөң менен көрүп отурсаң чочуп кетесиң. Сөгүндү го деп башка киного которгуң келет. Мисалы аларда эми бар эле андай эмес, но аларда мисалы Россияда деле мен көп эле кишини көрдүм, мисалы. Эчтеке болбогондой көрүп отурur. Тиги сөгүнүп атпайбы, мен сөгүнгөн жокмун да дегендей кылып. Анысы кандай, андай
менталитет просто биздики башка да, биздики даже телевидениядан энең турайын дебейсең сөгүндү дешип ошентет. Анан не то что ал энең турайын деген эркек кишинин канжыгасында жүргөн сөз. По идее мындай карасаң. Көчөдөн элдин баары энең турайын. Но телевидение чыкканда айтпаш керек анткени маданият. Ошол сыяктуу биз маданияттуураакпыз дегеним ошо да. Түшүнүктүү. Аскарбек келиңиз мындай жашоо жөнүндө сүйлөшөлү. Өзбек байыса тамсалат, кыргыз байыса катналат дейт да. Ошол мындай көп аял алган эркектерге көз карашыңыз кандай? Ошол суроону бир билип койбойсуң. Жок, ушул суроо актуалдуу болуп атат да азырчы мындай. Эми билбейм, мен көп аял алган эркектерди. Мындай го, мындай соц тармактардачы кирип барактай баштасаң эле бир 2-3 посттон кийин эле ушул нерсе чыга берет го. Эми билбейм, мен эми кыргыз байыса катналат, өзбек байыса тамсалат дегенде деле азыр кыргызың илгери ошондой болсо керек. Азыр кыргыз байыса деле наоборот жер басып алып, үй сала коюп, ошондой болот. Азыркы жана коррупционерлерди карабайсың, бүт баарын камагандын баары эле жибити ташка килтейген офисный зданиялар, 500-600 гектарлап жерлер. Ошо биз деле ошентип калганбыз уже. Эми көп аял деле албайт го, жаш аял алышкандар бар болсо керек, жанагы акчасы көптөр. Тиягында биягында сажыр жайт этем дегендерчи. Анан эми алса өзүнө баягы мусулманчылыкта 4 аял ал дейби, бага алсаң дейт да. 4-төнү бага алсаң ала бер дейт. Анан бага албагандан кийин, короче, ал жөнүндө айта албайм да мен. Сиз бага аласызбы? Жок, каяктан. Алты баламдар аң багып атканда аяктагы 4 кат. Бирок $1 миллиард болсо ойлонуп. 4-төнүбү? Тиги байкуштар эми. Мындай да. Кошо багайын. Биздин кыздар көбүнчө Корей кинолорун көрүп алып, мындай чыныгы джентльмен катары элестетишет да. Күжүмпөлөрдү. Европалыктарды мындай интеллигент катары ушундай сыпаттагандар бар. Кыргыз жигиттеринен, кыргыз эркектеринен башка улуттагылар үлгү алыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Акча. Акча. Бай болушубуз. Байлык. Жетеби? Отвечаю. Башымды кесип берейин. Ошонун айынан эле. Бул жакчы. Түрктөргө чыгып кетип атканы, кытайларга тийип атканы, американецтерге тийип атканы бул акча. Сүйүү деген вообще ишенбейм менчи. Эми мен лично өзүм тамадамын. Бир американецти тоюн өткөрдүм, кыргыз кызга үйлөндү. Түрү суук эле, мен кара тору кыргыздын баласымын да. Ошолорго караганда сулуумун го. Бирок ошолорго жакшынакай бойлору, чек-чеген эле кыздар турмуш куруп тийип атат. 45-50дөгү кишилерге. Жаш кыздар. 18-20дагы жаштуу кыздар. Мисалы. Акчаданым бар. Демек, Мээден болмок беле ошол. бай болушубуз керек. Конечно. Жеткиликке. Но мен 90% айтып атам. 90%, Бар эмес. 10% бар. Акчасын урдум мен, акылдуу болсун, мээси болсо болду, мага жакшы күйөө болуп, балдарга жакшы ата болсо болду деген ал аз. Азыркы жаш кыздардын көбү бүт. Любой көчөгө чыгып соцопрос жүргүзсөм, минсеңчи, сенин күйөөң кандай болушун каалайсың? Телевиденияга бүт бар акылдууну айтат. Анан акылдуу бала келип, жүрү көз маршрутка менен мен сени жеткирип коеюн десе, жоголчар эй. Алда ачкыңан дейт. Кеп карайын мындай шалабай бай келет дагы, Бентли менен келип, же бир кымбат джип менен, Lexus менен келип. Кандай тоңуз десе, жакшы дейт сразу. Бул адамдын мышлениясы ошондой болот. Кыргыз Кудай буйруп мына Садыр Нуркожоевич келип, кыргыз жакшы жашайбыз деп ниет кылып, үмүт кылып атпайбызбы? Коррупция болбойт деп, Камчыбек Ташиев экөө. Ошондой болуп эле кыргызда алдыңкы бир 50 мамлекеттин ичине эле кошулалычы мейли. Өнүккөн мамлекеттер. Лучший десяткага кирбей деле коелу.
50 мамлекетке кирсек, уже башка мамлекетке тийген кыздар азаят. Бул өзүнөн өзү азаят көрөсүң. Кыргызстанда жашооң болсо. Башка жака бакыт издеп эч ким барбайт. Бияктан таппаган бакытты башка жерден издеп булар чыгып, тийип ошон үчүн кетип атат. Баары бир эле ушул жашоо кыргыздык депчи. Жок дегенде ошол жактан бирдемеден бирдеме болуп, мен бутка туруп кичине туугандарыма жардам берип, бизнес ачамбы деген ойдо кетет да. Түшүнүктүү. Сизди мындай ашынган, ташынган бай катары элестетип мамиле кылган же тийишкен адамдар барбы? Көбү ошонтип ойлойт. Бай деп. Эми силерге жокпу дейт, сразу бирдеме айтсам. Инстаграмда жардам сураган момундай. Мага жардам бер. Мен түшүндүрүп айтам, мага жардам берсеген киши жок. Менин театрда зарплатам $150. Жакшы эле экен, окуй. Десең, муну түшүп, таарынышып. Мен колумдан келишинче жардам берем. Мен сен айткандай байды ойлойт элдим барчы. Анан ошондой көп жазышат. Мен просто баарына жооп бергенге убактым да жок биринчиден, экинчиден баарына түшүндүрүп бере албайм да. Менин да 6 балам бар, үй салып атам. Менин машинем бузулуп атат, кыйналып атам, бензинге акча жок деп мен айта албайм. Мен ошон үчүн лучше жооп бербегенге аракет кылам. Анан жанагындай балдарды сактап калалы, анан ооруп атат дегендерге колуман келишинче жардам берип турам. Мен да эми колумда бар, дос балдарым бар, ошончолук болуп кетсе, ошолорго чалам. Алла ыраазычылык үчүн бар го силерде, бергиле кичине байкы деп аракет кылам. Менден сурап атат. Менден сурап атат. Түшүнүктүү. Чөнтөгүңүздө 1 сом акча калбай калган учурлар болгонбу? Азыр да болот дачы. Ишенесиңби? Азыр да болот. Мурда күнү аркы күнү го дейм. 4 күн мурда машина менен эмеге келатып, кинотеатрга Манаска, жана Шумдук шерине деген кином чыккан, ошону барып көрүп койгула деп пригласить берген экен. Ошо үй бүлө менен кетип баратып, машинам өзүнөн өзү кайнап кетти. Жолдун ортосунан четке чыгып эле ачсам, суу менен майым аралашып кетти. Чөнтөгүмдө где-то 1800 ушундай эле сом бар болчу. Машинаңдон ийниме чалсам, айдабаңыз, жүктөп алып келиңиз деди. Порталга чалсам, Пасвойский деп тааныш бир бала, Эмил деген, ошол мен иштеп аттым эле, бирөөгө чалып көрөйүн деп ал чалып 1000 сомго, 500 сомго суум кайнап кеткен, аны алдым, 200 сом менен такси менен кеттим. Бир тыйыны жок. Калдыңыз. Эмеге бардым. Кинотеатр Манаска. Пригласительный менен кирдим. Анан бир дос баламды чакырып, кино бүткөндөн кийин алып кетпесең көчөдө калдым деп. Ошентип кеттим. Мына 4 күн мурда эле акчасы жок калдым. Андай толтура болот да. Эмне машина дейсиз? Азыр Mercedes S-класс. Mercedes класс. Мындай авто сүйүүчүлөрдүн катарына киресизби? Жок, мындай главный жою калбасам болду. Же мындай айдаган эле билесизби? В смысле оңдогондубу? Жок, оңдогонду билбейм. Мен дөңгөлөк алмаштырганды билем. Болду койсун. Жакшы. Эми кеңиз чыныгы эркек ичкенден кийин өзүн кандай алып жүрүш керек? Дерскийди койсун. Билбейм, ичкенден кийин тынчыраак болуп, элди сыйлаган жакшы да. Анан мен ичип алдым деп эле төштөгө кыклай бергенде ал уже болбой калат да. Ошон үчүн дагы эле айта кетейин, биз маданияттуу калк болгондуктан ал уят болот. Желательно ичпей койгон жакшы да. Сизчи? Эми такыр ичпейм дегенде болбойт. Анда Кудай деле жактырбайт, калпайт деп. Анда санда достор менен жакшы жерлерден алып коебуз, мисалы, шернелештерим бар. Актёрдук карьераңыздын эң пигин кайсы жерде эсептейсиз? Кайсы жекке жеткиңиз келет? Билбейм, азыр пикти жете элекпиз го, эми келатат окшойбуз деп ойлоп атам, кичинеден чыгып өйдө көздөй. Ошол. Мисалы, эмне сыйлыктар багындырсам дейсиз? Кайсыл мындай кино фестивалдарга катышсам дейсиз? Мисалы, эл аралык А класстагы. Мындай сыйлыктар болду. Мындай сыйлык, мындай оозуңузга калмай жетип калыңызбы? Кыргызстандан биринчи жолу алып калсаңыз? Эми Ак Элбирсти алдым, мисалы. Кыргыздын кинопремиясын. Анан Никаны алсак,
Анан мындайды алсак. Анан Оскарды алсак деп эле. Мечтать не вредно дегендей, мечтать эте берели да. Баягы мынтет Кудайдан көбүрөөк сура дейт, анан азыраак берет дейт да, азыраак сурасак такыр бербейт дегендей болуп. Оскарды сурайын, анан жок дегенде никаны береттир. Жакшы. Келиңиз Аскат мырза, сизге эркин микрофон. Эмне ошол каналыңарга ийгилик каалайм. Аман болгула. Көп киши чогулткула, элчилерди көрүп, издеп, күтүп көргөндөй болсун. Эмкиси качан чыгат деп. Ийгилик каалайм Кыргыз элине. Жалпы жакшылык болсун. Ушул туңгуюктан чыгып, мен деген мамлекеттерден болуп, Кыргыз элин, мисалы азыр Кыргызды эч ким билбейт. Биз көп чет мамлекетке чыгабыз. Турциядагылар мисалы биз бир тууганбыз, биз мусулманбыз дегенибиз менен Кыргызстан десең билбейт. Кыргыздар барып эле бир Кыргызстанга келип эле түрктөр билип калбаса, мисалы биз 2012-жылдары биринчи жолу барганда Кыргызстан десең Казакстан дейт. Казакстанды билет да, Кыргызстанды билбейт. Казакстандын жанында Кыргызстан деп түшүндүрөсүң да. Чина дейт даже, Кытайсыңарбы деп. Анан анысы кандай ошол Кыргызстан. Бирок Кыргызстанды азыр эми көп билип калды. Үч революцияны өткөргөн кыргыздар депчи, көбүрөөк мурунка караганда. Так ал жагыбыз менен таанылбай, жакшы жагыбыз менен таанылып турсак, Кыргызстан деген мондай Орто Азияда мамлекет бар. Аякта бала төрөлгөндө эле сразу счетуна $100,000 салат экен мамлекет деген мамлекетке жетсек, ошондо элдер келет, көргүсү келет, туризм да өнүгөт, адам да өнүгөт, маданияттуу да болот. Эл эмнеден караңгы болот? Эч ким кирип чыкпаган эл караңгы болот да. Көп киши барган жер, ошон үчүн биз жанагы Европа, эмне үчүн Франция, Италия, Рим деп алар турист экенин көрүп, ошол туристке уят болбойн деп өздөрүн кармап, бирдеме сурасаң кичпейил болуп ошентет. Биздикилер эмнеге мисалы эми азыр андай эмес го, илгери мисалы азыр деле биздер базарга барып калсаң, ой эне, могу артист го эне, жок артист дейт да. Мындай тынч, акырын эле ошол экен деп койбойт. Же ассаламу алейкум, сиз ошолсузбу дебейт. Ой эне, такебай дейт, моям жөнөчү. Көрмөксөм болуп өтүп кеттим келет. Анысы кандай ошондой болбой, кичине элибиз аң сезим өсүп, маданияттуу болуп, Европага биз эме маданият жагыбыз бири-бирин сыйлоо жагын ушу Япония жактан алсак жакшы болмок да. Сөз бүткөндөн кийин дагы башталарда дагы ушинтип жүгүнүп, мен сизди сыйлайм деп. Цунами болду, бүт кырылып, быт-чыты чыкты. Мародерство болгон жок. Мына мамлекет. Маданият. Өзү ошолор айтып атат. Экинан алса, үчүнчүсүн неге албай коюп койдуң кайра? Бүгүн жанан түгөн өткенсе, мен мунун баарын алып алып, канчага чейин өлбөй жейм деп. Тиги ачка калып атпай, ошол да жейсин да деп карачы. Кыргыз балдар айтып атат, ошентип. 1 килограмм, 10 килограмм un калса, ошону ар бирөө бирден 10 киши алат деп. Мага жедек 1 килограмм деп. Цунами болуп болбосо, быт талканчыл, ал un качан келет эле ким билет дагы ошо. Биздики пандемияда эмне болду? Өлүп калдык го, un талашып, май талашып. Facebook'ta, тиги Instagram'da кыздар чыкты го. Менде 5 литр un бар. Ой, 5 литр май бар, 5 мешок уну бар, жигитке тием деп. Бул тамаша сөз, но каждой шутки есть доля правды дейт да. Кудай сактасын, бизде андай болбосун. Ошон үчүн эркин микрофонуңарды көбүрөөк сүйлөп койдум окшойт. Чоң жетишкен мамлекеттерден болсок деген үмүтүм. Ошо. Аскат мырза, эми негизги бул маектин түбүнү жөн гана кээде мындай жашоо турмушта орусча айтканда по делам жүрө берип мындай жөн эле бир банальный сүйлөшкөн нерсени каалап каласың го. Ошондой нерсени эле сүйлөшөлү деп сизди чакыргам да. Рахмат. Жакшы деп бердиңиз сизге, чоң рахмат.
Анан сиз айтмакчы биздин да катталуучуларыбыз көбөйсүн, сиздин айткан орошон оюңуз элге жетсин. Анан көп жакшы кинолорго тартылып бериңиз. Главный ден соолукта болуңуз. Оскарды алганда биз ушул жерден сизди тосуп алалы. Чоң рахмат. Жок, ушул жерден мындан чоңураак эме. Мындан чоңураак жерде биз чоңоюп калганбыз. Телевидение болуп. Чоң рахмат. Азыр кичине отуруп туруңуз, биз подсъемка кылып алалы.